Всем привет. Сүйлөрөйүн проблемаңар болсо келе бергиле деппи? О, директор чакырып аткан болчу, болгачы тез. Ооба, азыр мына кетип атам, жолдомун. Отчетторду бүтүрүп полностью бүткөндөн кийин анан жата алып ыйлайсың да эмнеге мындай депчи болгон. Бирок көгөрүп болсо дагы ушул нерсе жеттим да. Башталышында примерно 30-дан жогору, если жакшы аракет кылып актан иштесем 70-80. О, директорго айтып койчу, мен азыр кичине кечип барам да, запись 3:40-ка бар болчу меники. Бир 10 минутта да кирип чыгам. Всем привет. Же салам дейинби? Болору? Акылай Тилебалдыева, магистрант, психолог, аботерапист. Психологияга мен 2019-жылы ошол Ош мамлекеттик университетине келгенде, алгач психологияны эмес, мен лингвистиканы тандаганмын. Себеби мага тил үйрөнгөн жакчу, бирок үйдөгүлөрдүн каршылыгы менен сен эмне кыласың лингвист болуп депчи. Макул дедим, ОРТдан 148 балл алып, балким педагогика тапшырсам, бюджет болуп калат деген үмүт менен ошол педагогика факультетин издеп барсам, ошол жерден психолог эжекке жолугуп калгам да. Анан ошол жерде психология жөнүндө маалымат алып, чечим чыгарганмын, ушул меники болсо керек депчи. Психологияга келгениме өкүнгөн жокмун, себеби жеке жашоомо дагы пайдасы өтө чоң болду. Кандай гана учур болбосун, кандай гана кандай гана кырдаал болбосун, ошол кырдаалдан чыгып кетүүнүн жолдорун уже өзүң үчүн да билип каласың да. Мисалы үчүн Баткен окуясы бир эмес 2 жолу болду. Ал учурда дагы ушул психологдордун арасында ошол Баткенге чейин барып иштеп келдик. Барганда ошол эң алгач жаш балдар менен иштедик. Ошол учурда аябай бандай танкаларды тартып, кызыл, кара түстөрдү аябай көп колдонушкан да. Бул деген бир балада кандайдыр бир тревожность бар экенин билдирет да. Анан 3 күн аралыгында иштешип, балдарды ошол нерседен алып чыктык десек болот да. Ошол 3 күндөн кийин балдар ар кандай түстөрдү колдоно башташты, ачык түстөрдүчү. Ошентип адамдарга пайдасы тийген сайын мындай жан дүйнөң эс алат экен да. Өкүнбөйм. Психолог болуп жумушка орношуу кыйын болгон жок. Себеби мен 3-4 курста Кембридж жеке окутуу борборунда психолог болуп иштедим. Ал эми уже окууну бүтүп, дипломированный психолог болгондон кийин дагы багы суроо талап көбөйөт экен дагы. Бизди жумушка чакыргандар көп болду. Азыркы учурда мен тандоом менен Нейролайф клиникасында психолог, аботерапист болуп иштеп жатам. Бизде 2022-жылы мобилизациялык машыгуу болгон, коопсуздук 2022, анан түштүк 2022 деген. Ошол мобилизациялык машыгууда биз военный полигонго барып, психологдор, медиктер, анан ал жерде военныйлар болду. Атайын 3 күндүк машыгуудан өтүп келдик да. Бул деген мен үчүн өтө чоң жетишкендик деп ойлойм. Анткени ал жерге бар эле бара албайт да. Андан сырткары жогоруда айтып кеткендей, Баткен окуяларында чек араларга чейин барып, ошол айылдын тургундары менен сүйлөшүп, балдар менен, жаш балдар менен иштешип келген мен үчүн да өтө чоң жетишкендик болду деп ойлойм. Анан эң чоң жетишкендигим бул менин кыялым болгон президенттин үмүт стипендиясы. Жөн гана бактылуу жашаш да. Мисалы, миллионер болуш эмес,
же аябай бир күчтүү психолог болуу эмес, жөн гана бактылуу айым болуп, бактылуу апа болуп балким жашоодо. Жашоодо Кудайга шүгүр, бирок жашоодо өкүнгөн нерсем боло элек, болгон эмес экен. Болбой эле койсун. Мен дайыма айтам да, жөнөкөй студент болбойго депчи. Багы тайпаңарда студенттерден айырмаланып турууга дейм, дайыма айтам. Анткени багы мисалы тайпага жаңы келе эле мен староста болом деп, староста болуп, тайпанын жүгүн көтөрүш эле бул кыйын нерсе да. Бирок болуш керек, көрүш керек ал нерсени дагы. Балким бул нерсе сеники, балким сеники эмес. Коркпош керек дейм да, бир кадам таштагандайчы. Башкалардан өзгөчөлөнүп туруш керек деп айтам. Аракет кылыш керек. Эгерде бир ушундай студенттик кыял болгон, үмүт стипендиясын алам десе да, макала жазганды үйрөнүп, ал нерсе мисалы көбү ойлошот кыйын депчи, бирок кыйын эмес. Жол көрсөткөн адамың болсо албетте кыйын болбойт. Издениш керек. Изденгиле деп айтат элем.